Kırgız Respublikasının Жогорку Кеңешinin 2012 жылдың 15 февралындағы номер 16425 тоқтамы менен түзүлгөн алтын казып алуу кенинин ишинин таасири тийген райондо жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүштүк процесстердин коопсуздугу жана калкты социалдык коргоо боюнча ченемдер менен талаптардын Kumtor Operating Company жакы тарабынан сакталышын, ошондой эле жүзөгө ашырылып жаткан мамлекеттик контролдун абалын текшерүү жана иликтөө боюнча убактылуу депутат комиссия тарабынан жасалган иш жөнүндө отчет. Баяндамачы Садыр Нуркожоевич Жапаров, убактылуу депутат комиссиянын төрагасы, парламенттин лидерлердин сунушу менен бүгүн ачык айкын каалаган суроолорду берип, жоопторду толугу менен алайлык деген ниет менен отурабыз. Комиссиянын жыйынтыгын карайлык деп, айрым маселелер, ачыкка чыкпай турган маселелер бар деп, ошондой сунуш киргизилип атат. Лидерлердин сунушу менен жабык карайлык дегенди добуш коем сиздерге. Добуш бериңиздер. Жабык ачык айкын карайлык. Добуш бериңиздер. Жабык эшикте деп. Эми бул Кыргызстандын байлыгынын ээси эл да. Анан эшикти жаап алып туруп сүйлөшсөк, эртең деген ар кандай нерсе кетпейби? Ушундай жабык эшик артында сүйлөшүп жүрүп биз 20 жылдан бери ушул байлыгыбызга ээ боло албай келе жатабыз да. 100% бүгүнкү ушул алып барылган жыйындын Кумтор маселесин толук көрсөтүп коелу. Мен ойлойм, депутаттар 100% добуш берет деп. Ал эми массалык маалымат каражаттары мына ушулку айтылган бүгүнкү сөздөрдү бирин калтырбай элге жеткирет деп ишенем. Рахмат. Рахмат. Биринчи добуш коем. Жабык эшикте кароо боюнча. Добуш бериңиздер. Жабык эшикте кароо боюнча. Добуш бериңиздер. Макул 28, каршы 50, барды 78. Өткөн жок. Комиссия 2 ай убакыттын ичинде күнү түнү дебей иштеп, Кумтөр алтын кенине байланыштуу маселелерди 1920 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин изилдеп чыкканга жетиштик. Кыргызда жакшы сөз бар. Асам менин досум, бирок акыйкат андан да жогору турат дейт. Анын сыңарындай Кыргызстан эгемендүүлүк алган 20 жыл ичинде бийликте туруп, Кумтөр алтын кени боюнча маселелерге аралашкан биздин ата уулдарыбыздын жакын тууган же дос, жолдош жора экендигине карабастан, аттарын жашырбай так атап сиздердин жана коомчулуктун алдында ачык алып чыгууну чечтик. Чалгындоо жана техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыгыш үчүн ошол кездеги Кыргыз СССР 39 миллион доллардын тегерегинде акча каражатын жумшаган. Тагыраак айтканда 38 миллион 900 миң доллар. Бирок Кумтөрдүн айланасындагы экологиясына орду толгус зыян келтирүү коркунучу бар экенинен улам кен иштетүүнү токтотушкан. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кумтөр алтын кенинде төмөндөгү баалуу металлдардын запасы болгон. Алтын 953 тонна, вольфрам 55 тонна, жана күкүрт 6858 тонна болуп, дүйнө жүзү боюнча 7-чи орунду ээлеген. 1991 жылы СССРдин кулашы жана эгемендүү мамлекеттин түзүлүшү менен Кыргызстан белгилүү тоо кен казып алуучу компаниялардын сунуштарын кароону баштаган. Эмнегедир кылмыштуу коррупциялык артыкчылык Канаданын Камеко корпорациясына берилген. Кумтөр боюнча кол коюлган макулдашууларга тиешелүү негизги принципиалдуу учурларга бир аз токтоло кетейин. Кумтөр боюнча башкы макулдашуу 1992 жылы декабрда бир тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз алтын мамлекеттик концернинин жана экинчи тарабынан Канаданын Камеко Corporation компаниясынын ортосунда түзүлгөн. Кийин жагында башкы макулдашуу 3 жолу кайра каралган. 1992 жылдын 4 декабрындагы башкы макулдашуу боюнча Кумтөр Gold Company орток ишканасы түзүлгөн. Мында Кыргызстандын үлүшү 67%, Камеконун үлүшү 33% түзүп калган. Башкы макулдашууда башынан эле республика үчүн пайдасыз шарттар каралган. Бул металлды эмес дивидендтерди бөлүү, Совет мезгилинде геологиялык издөө жумуштарына жумшалган 38 миллион 900 миң АКШ доллар суммасында жумшалган чыгымдарды жаап берүү каралган эмес.
алтындан башка баалуу металлдар, теллор, вольфрам, күкүрт, палладий жана башка концессиянын наркына киргизилген эмес. Ал эми дүйнөлүк тажрыйбага ылайык булар да концессияга киргизилиш керек эле. Макулдашуунун шарттары боюнча долбоорду толук башкаруу укугу 2007-жылы Кыргыз тарабына өтүшү керек эле. Буга жол бербеш үчүн канадалык ишкерлер жаңы коррупциялык схеманы ойлоп табышкан. 2004-жылы түзүмдү өзгөртүү жүргүзүлүп, Centera Gold Inc деген жаңы компания түзүлгөн. Мында Кыргызстандын үлүшү 15,66% деп белгиленип, биздин бардык активдер атайлап төмөндөтүлгөн. Анын ичинде негизги фонддор жана алтын запасы да төмөн коюлган. То есть 953 тонна эмес, 208 эле тонна бар деп көрсөтүлгөн документтерде. Мында акциялар менен ар кандай көз боемочулукту жасоонун кесепетинен Кыргызстан кумтөрдүн үстүнөн контролду толук жоготкон. Кумтөрдү башкаруу канадалык ишкерлердин колунда калган. Концессия болсо, алар үчүн эң пайдалуу шарттарда 50 жылга узартылган. Мындан тышкары, кийинки жылдары 2003, 2009, 2010 жылдары канадалык ишкерлерге концессиялык аянт 242 гектарга көбөйтүлгөн. Тагыраак айтсак, түбөлүк берилген деп дагы эсептесек болот. Кумтөр Operating Company'нын иши көп сандаган мыйзам бузуулардын жана коррупциялык схемалардын негизинде курулган. Бажы кызматтарынын маалыматтары боюнча 2002 жылдан 2011 жылга чейинки мезгил ичинде Кумтөр Operating Company негизги өндүрүштүк ишке тиешеси жок товарларды бажы төлөмсүз ташып кирген. Бул товарлар 1 миллиондон ашуун акш долларына сатып алынган. Булар Кыргыз тарабы алуучу кирешени азайткан чыгымдардын эсебине кирет. Аффилиацияланган жактарга мыйзамсыз төлөмдөрдү жүргүзгөн. Кумтөр Gold Company компаниясынын биринчи жетекчиси Хаменюк мырзанын жубайы Марина Стивенске төмөндөгүндөй өлчөмдөрдө гонорарлар төлөнүп берилген. Бул гонорарлар бая юридикалык жана башка кызматтарды көрсөттүү деген үчүн. Бирок алдын ала айтып коеюн, андай кызматтар эч убакта көрсөтүлгөн эмес. 2001 жылы 138 000 доллар, 2002 жылы 331 000 доллар, 2003 жылы 508 000 доллар төлөнүп берилген, жана 2004 жылы 200 000 доллар төлөп берүү пландалган. 1 миллиондон ашуун доллар төлөнүп берилген. Бул Хаменюктун гана аялына. 2009 жылы Polyflox деген Казакстандын фирмасынан жана Kiba деген фирмадан 1 миллион 200 000 акш долларына сыноо жүргүзүү үчүн тест катары 265 тонна химиялык реагент сатылып алынган. Булар кийин жараксыз деп табылып, жок кылынган. Ушуну менен Кыргыз тарабы алуучу кирешеге 1 миллион 200 000 акш доллар суммасындагы зыян келтирилген. Бул реагенттер кайда жана кандайча жок кылынгандыгын эч ким билбейт. 1998 жылы Канададан 3 миллион 200 000 сом суммасында химиялык реагенттер сатылып алынган. Булардын ичинен бардыгы болуп 8500 тоннасы пайдаланылган. А калган 71500 тоннасы 2860 мешок 14 жылдан бери жараксыз абалда рудниктин аймагында жатат. Бул бүтүмдөн келтирилген зыян 2 миллион 800 000 сомду, же болбосо доллар менен алганда 132 000 долларды түзөт. Таштанды төгүлгөн жерде жараксыз 54 бочка автомобилдик гидравликалык майы жайгаштырылган. Булар аны долбоорду иштеп чыгуу стадиясында сатып алынган. Кумтөр Operating Company бул товардын наркын көрсөткөн эмес. Ал азыр бүт бойдон келтирилген зыяндын ичине кирет. Мындан тышкары, жергиликтүү сатып алуулар боюнча да суроолор абдан көп. 2009 жылдан 2011 жылга чейин жергиликтүү сатып алуу иштеринин анализи төмөндөгүлөрдү көрсөттү. Мисал үчүн айта кетейин. Уйдун эти базарда 306 сом турган болсо, булар 492 сомдон 2 эсе кымбат алдык деп көрсөткөн. Чочконун эти 258 сом болсо, булар 422 сомдон сатып алдык деп көргөзгөн. Каймак 139 сомдон турса, булар 264 сомдон деп көргөзгөн. Пияз 68 сомдон турса, булар 135 сомдон деп көрсөткөн. Йогурт 38 сомдон турат болгону 90 сомдон оформит еткен булар. Бадраң 60 сомдон турса, булар 143 сомдон оформит еткен.
асмандан алган баа эмес, бул статистиканын берген бүгүнкү күндөгү баасы да ушул. А булар 2 эсе айрым товарларды 10 эсе көбөйтүп сатып алдык деп көргөзгөндө калган акчаны чөнтөккө салган. Сатып алуу чоң көлөмдөрдө жасалат. Жыйынтыгында жүздөгөн миллион сом бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп жаткан экен, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик техникалык көзөмөлү тарабынан 2007 жылы жаңы калдык сактоошту куруу сунушталган. Бирок Кумтөр Operating Company ар жыл сайын дамбанын жээгин көтөрүү боюнча иштерди жүргүзөт. Буга болсо бүгүнкү күндө 43 миллион акш долларынан ашуун каражат сарпталган. Бул 1 миллиард сомду түзөт да, 43 миллион доллар деген. Андан көрө жаңы калдык сактоошту куруп баштаса, муну эч ак бүтүп коймок. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Сокулук районунан 8 сентябрь 2010 жылы Кумтөрдөн салмагы 1 тоннадан ашуун активдештирилген көмүрдөн 218,2 грамм даре алтын куймасы кармалган. Факты табылган. Бул слиток жоопкерчиликтүү сактоо үчүн Кумтөр руднигинин коопсуздук кызматынын начальниги Билл Грейге, алтын чайкоо фабрикасынын менеджери Кен Детердин, алтын чайкоочу фабрикасынын өндүрүштүк бөлүмүнүн начальниги Анвар Райымбековдун жана котормочу Болот Асанакуновдун катышуусунда 8 сентябрь 2010 жылы акты менен өткөрүп берилген. Бирок бул факты боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Биздин эсеп-кысап боюнча 5572 тонна иштетилген активдештирилген көмүрдө баш аягы ушунда 2 тонна 427 килограмм алтын бар да. Алынбай калган пайда 76 миллион акш долларын түзөт. Көмүрдү күйгүзүп туруп, андан алтын бөлүп алып, контрабандалык жол менен алып кетип атат десек жаңылышпайбыз. Комиссия тарабынан алтын чайкоочу фабрикада технологиялык регламенти жок активдештирилген көмүрдү күйгүзүүчү меш өзүнчө курулгандыгы аныкталган да биз комиссия тарабынан. Аны кайсы максаттар үчүн колдоно турганы баарыңыздарга белгилүү деп ойлойм. Бул болсо өзүнчө эч кандай бир дагы документи жок, өзүнчө цех куюлган. Аны бай активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип туруп, 1 тоннасынан 5 килограмм алтын алат, аны бир да жерге эсепке, чотко киргизбейт деген сөз. Муну контрабандалык жол менен алып кетүү жагы каралган буларда. Кумтөр руднигиндеги экологиянын абалы жөнүндө бир аз токтоло кетейин. Кумтөрдө элементардык нормалар менен талаптар сакталбайт экен. Мамлекеттик контроль болсо иш жүзүндө таптакыр жок. Тескерисинче, бүгүнкү эле бир мисалды айта кетейин. Биздин комиссиянын жумушчу тобуна Урапина Наталья Семеновна деген көз карандысыз экология боюнча эксперт тартылган. Экология боюнча бардык абалды мыйзам чегинде кортунду берген. Бүгүн эртең менен Госкортехнадзордун адиси Кумтөр алтын кенинин экология боюнча куратору Татыгулова Чынара деген өткөндө биз менен ушул рудникке барган, ошо Кумтөр алтын кенинин, то есть канадалык ишкерлердин 100% жактоочусу десем жаңылышпаймын. Урапинага телефон чалып эртең менен коркутуп атат. Силердин бардык иштериңерди биз инспекциядан эч качан өткөзбөйбүз. Берген кортундуңду кайра ал, фамилияңды отчеттон алдырып сал деп жатат. Мына урматтуу депутаттар, биздин өкмөттүк органдардын иш натыйжасы. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдардын, ошондой эле Кумтөр руднигинин негизги өндүрүштүк объекттердин кабыл алуу актыларына өз убагында кол койгон жогорку даражалуу чиновниктердин Кумтөр Operating Company жабык акционердик коомунун кызыкчылыгын көздөп, кортунду берген окумуштуулардын жана адистешкен мекемелердин компетентсиздигинен, коррупциялашкандыгынан же кайдыгерлигинен Кумтөр руднигиндеги өндүрүштүк иш бүгүнкү күндө олуттуу коркунучка жана олуттуу экологиялык катастрофага учурап олтурат. Биздин профессор, академиктер дагы канадалык ишкерлерге сатылып, алардын алдында алар каалагандай бийлеп жүрүшкөн фактыларын таптык. Кыргыз Республикасынын Илимдер улуттук академиясынын биология илимдеринин докторлору Рубцова, Давлетбаков, Черняевскаялар канадалык ишкерлер өзлөрү алып келип берген топурактарды, жан жаныбарлардын анализдерин карап чыктык. Баары нормада деп справка беришкен. Өздөрү бир да жолу басып барышкан эмес. Жыйынтыгында Рубцова биология илимдери боюнча доктор эмес эле, болгону айыл чарба илимдеринин кандидаты болуп чыкты. Черняевская болсо гидробиолог эмес,
биринчи курстун студенти болгону лаборант болуп чыкты. Давлетбаков болсо доктор эмес эле биология илимдеринин кандидаты болуп чыкты. Кумтөрдөн акчаны алып өзлөрүнүн чөнтөгүнө салган. Академиянын кассасына бир дагы акча түшкөн эмес. Башынан тартып эле Кумтөр объектилерин долбоорлоо жана куруу экологиялык нормаларды бузуу менен жүргүзүлгөн. Уулуу калдык сактооч жайлар жөнүндө сөз болот. Ал Арабел дарыясынын нугунда жайгашкандыктан жер астындагы суулардын булганышына коркунучту күчөткөн. Тагыраак айтсам, мисалы суу агып атат, Арабел суусу. Ошону башка жакка буруп туруп, ошол агып аткан жерге чуңкурга булар ошо жа хвостохранилищени курган. А жыйынтыгында ал жерден баягы таштын алды менен баары бир суу кете берет экен. Бүгүнкү күндө Нарын дарыясына жана Ысык көлдүн тегерегине ошо кудук болуп чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт бул боюнча. 1000 жылдык мөңгүлөрдүн үстүнө калдыктарды төгүп таштоо деген бул экологиялык кылмыш. Ал мөңгүнүн тез түрдө эришине, кийин жагында экологиялык катастрофага алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары Бишкектеги башкы офисинен, Балыкчыдагы перовалочная базасынан, Караколдон, Барскондон чыккан бардык химиялык жана башка таштандыларды контейнерлерге жүктөп барып, Кумтөргө муздун арасына көмүп жаткан учурларына күбө болдук. Кумтөр Operating Company айлана чөйрөнү булгоо боюнча маалыматтарды бурмалоо менен алектенип жатат. Маселен, калдыктар боюнча маалыматтарды айта кетейин. Миңдеген эселерге айырмаланып турат. Мисалы, бир эле уулуу калдыктарды алалы, булардын паспорту боюнча 180 тоннага паспорт берилген, а булар 5.814.843 тонна уулуу калдыктарды жанагы жерге көмгөн. Комиссия тарабынан суунун анализдери алынып, Казакстан Республикасынын улуттук ядролук борборуна жиберилген. Булардын натыйжалары сымап жана коргошун боюнча нормадан 2 эсе жогору экендигин көрсөткөн. Башкача айтканда, Нарын дарыясына оор металлдарды жогору камтыган суулар агып кирип жатат. Мындан сырткары кече топурактын анализдери келип, составында мышьяк бар экендиги аныкталды. Мышьяк ушул 22 эсе көпкө чыккан. Петров көлү жарылып кетсе, Нарын дарыясынын бүткүл бассейни үчүн катастрофалуу болушу ыктымал. Анткени көлдөн 5 километр төмөндө Кумтөр руднигинин уулуу заттардын калдыктарын сактоочу жайгашкан. Анын калдыктарында уулуу заттар, анын ичинде цианиттер бар. Ушул мүмкүн болуучу катастрофаны четтетүү боюнча эч кандай чаралар көрүлгөн эмес. Кумтөр Operating Company жаратылышты коргоочу улуттук мыйзамдарды тоготпой жатат. Ушунун натыйжасында айлана чөйрөгө орду толгус түбөлүктүк зыян келтирилүүдө. Кумтөр руднигинин ишинен экологиялык тобокелдиктер азайтылбай жатат. Кумтөр Operating Company'нин жогоруда саналып өткөн мыйзам бузуулары мамлекеттик контролдоочу органдарынын жана Кыргызстандын жогорку бийлик эшелондорунун шалаакылыгынан улам болду. Буга далил катары Кумтөр долбоорун ишке ашырууда болгон ар кандай көз боемочулук фактыларын келтире кетким келет. Долбоордун кайра каралган наркы 452 миллион 200 миң акш долларын түзгөн. Бирок көз карандысыз аудит тарабынан текшерилген Кумтөр Gold компанинин финансылык отчету боюнча 435 миллион 200 миң акш доллары өздөштүрүлгөн. Тагыраак айтканда жумшалганда, а калган 17 миллион акш долларынын тагдыры белгисиз. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Кыргыз алтын кредиттик макулдашуулар боюнча Лондон Стандарт банкы менен 320дан 338 акш доллары баасы боюнча алтын менен эсептешкен. А ошол учурдагы дүйнөлүк баа ал кезде унциясы үчүн 500-600 акш доллар эле. Ушунун натыйжасында 7 миллион акш долларына зыян келтирилген. Мындан тышкары Кыргыз алтындын кызматчыларынын компетентсиз иш аракеттеринин кесепетинен 1 миллион 300 миң акш доллар Стандарт банкынын доо арыз коюлган суммасы боюнча төлөнүп берилген. Бул дагы Кыргызстандын эсебинен чыгаша болгон. 2009 жылы Камеко Кыргызстанга мамлекеттик бюджет карызын жабууга 2002 жылы 1 декабрга чейин Кумтөр долбоорунун түзүмүн өзгөртүү шарты менен 4 миллион доллар карыз берген. Бирок бул мөөнөткө карата түзүмдү өзгөртүү болгон эмес. Камеконун алдындагы карызды Эккерт компаниясы жабыш керек эле. Ал 2002 жылы
Кумтөр руднигинин карьеринин борту кыйроодон тартылган, то есть биздин Кыргызстан жапа чеккен камсыздандыруу суммаларынын ордуна чегерилген да бул сумма. 2003 жылдын 31 декабрында Кумтөр долбоорун түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтү 4 миллион АКШ долларын кайтарып берүү боюнча милдеттенмеден бошотулган. Муну менен Эккерт компаниясынын милдеттенмеси жокко чыгарылган. Бирок ошого карабастан Кыргыз алтын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча Эккерт компаниясына 11 миллион АКШ долларындагы сумма мыйзамсыз которулган. Бул сумма Кыргыз тарабына компенсация түрүндө Центерадан 2002 жылы Кумтөр руднигинин карьеринин урашына байланыштуу түшкөн. Башкача айтканда, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бул сумма 11 миллион АКШ доллары ушул мезгилге чейин биздин мамлекетке кайтарылып берилген эмес. Ушул жашыл долларлардын мыйзамы кыргыз чиновниктери үчүн Кыргызстандын келечегинен кымбат болуп калдыбы деген суроо туулат. Ушул факт боюнча мамлекеттик тергөө комиссиясын түзүү жана бардык финансылык, анын ичинде кирешенин аркасынан түшүп, эко катастрофага жол берген канадалык адистерди дагы жазалоого зарыл деп эсептейбиз. Центеранын директорлор кеңешинин мүчөлөрү, Кыргызстандын өкүлдөрү да биздин өз эмгеги үчүн эбегейсиз зор акы алышат. Мисал үчүн 2011 жылы кыргыз өкүлдөрү Муралиев, Алдашев, Ибраев 188.900 АКШ долларын алышкан бир жылда. Бул сумманы ар бир айга бөлсөк, айына 15.741 доллардан туш келет. Мындан тышкары, Канадага иш сапарында кошумча иретинде чөнтөк чыгымдар үчүн 4,5 миң АКШ доллары кошумча алышат. Кумтөрдүн ишинин мезгилинде бардыгы болуп 2011 жылдын аягына карата абал боюнча 260 тонна 700 килограмм алтын казылып алынган. Булардын ичинен 258 тонна 600 килограмм алтын сатылган. Мындан тышкары 24 миллион доллар суммасындагы 78 тонна 500 килограмм күмүш сатылган. Кумтөр долбоорунун бүткүл тарыхында салыктар кармалгандан кийин Кыргыз Республикасынын пайдасына Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун ишинин жыйынтыктары боюнча Кыргызстанга таза киреше катары төмөндөгүчө төлөнүп берилген. 2001 жылы 6 миллион доллар, 2003 жылы 4 миллион доллар, 2010 жылы 4 миллион 200 миң доллар, 2011 жылы 30 миллион 16 миң доллар, бардыгы болуп, болгону 44 миллион 360 миң доллар пайда Кыргызстанга таза киреше түшкөн. Ошентип, Кумтөр руднигинин иштөөсүнүн бардык жылдарында, башкача айтканда 15 жыл ичинде Кыргызстан бардыгы болуп 44 миллион 360 миң АКШ долларлык киреше же жылына орточо эсеп менен бөлсөк, эгерде бир жылга ар бир жылына бөлсөк, 2 миллион 957 миң АКШ долларынан туура келген. Ушул жылдардын ичинде сатып өткөрүлгөн алтындын салмагы 258 тонна 600 килограммга барабар болгон. Ошентип бардыгы болуп 258,6 тонна алтын сатылып өткөрүлсө, Кыргызстан болгону 1 тонна 400 килограмм гана алтын алган. Комиссиянын ишинин негизги жыйынтыктары Кумтөр Operating Company жабык акционердик коому тарабынан Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоочу мыйзамдарынын нормалары менен талаптарын сакталбаган көп сандаган фактыларды аныктоого болот. Ушунун кесепетинен айлана чөйрөгө орду толгус зыян келтирилүүдө. Ушуларды эске алганда комиссиянын ишин улантуу, Кумтөр Operating Company'ден жана мамлекеттик органдардан жетишпеген документтерди алуу, жана Кумтөр Operating Company тарабынан айлана чөйрөгө келтирилген зыяндын толук өлчөмүн эсеп кысабын жүргүзүү үчүн көрсөткүчтөрдү тактоо жана баштапкы маалыматтарды алуу зарыл экендиги талашсыз. Мыйзам бузуулардын ачылган бардык фактылары боюнча күнөөлүү адамдарды мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартуу максатында тергөө ишин жүргүзүү зарыл деп эсептейбиз. Урматтуу депутаттар, биз бардыгыбыз Кумтөр руднигинде жасалып жаткан бардык кылмыштарды тактап билишибиз керек. Бул эл аралык масштабтагы кылмыш. Кылымдын кылмышы десек жаңылышпайбыз муну. Эгерде Кумтөр руднигинин калдык сактоочу жарылып кетсе, анда Гүлдөгөн ысык көл, Нарын, Токтогул, Жалалабад какыраган чөлгө айланат. Бул талашсыз. Экология түзүүчү Давыдов мөңгүсүнүн жок болуп кетиши
Борбордук Азиянын бүткүл экосистемасына орду толгус зыян келтирет. Биз ушул ишти логикалык соңуна чыгышыбыз керек. Ошондо учурдагы жана келечек муундардын алдында эбегейсиз жоопкерчиликти моюнга алган болобуз.